Ноокат районуна караштуу Үчпай орто мектеби билим уясын айыл эли ашар жолу менен 2000-жылы тургузуп алышкан. Элеттиктер пайдубалын цемент эмес таштан кынап курушкан экен. Имараттын ичи тар меш менен жылытылат. Болгону 6 канада 410 окуучу 3 мөөнөт менен билим алууда. Бир партага 3төн отуруп сабак жазууга мажбур. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү жана саламаттыкты сактоо комитетинин депутаттары алгач ушул жерден кабар алышты. Мектеп жетекчилигинин айтымында жерден сыз өтүп, мектеп кулап түшүү коркунучунда турат. Баягы кулап калышы да мүмкүн да, артынан зак тээп турат. Анан ушу жада калса окуучулар тамактана турган жерибиз дагы бирөөнүн үйүн арендага алганбыз. Ага биз аренда төлөйбүз. Окуучулардын тамак ичкенге мындай эми туруп ичишет. Өзү чай менен булочка берилет. Аны дагы туруп ичишип, ошол жерде ушу убакыттын аралыгында ичип чыгып кетишет да. Бул болсо ушул эле райондогу Арал орто мектеби 60-жылдары курулган жайда 300дөн ашуун окуучу тарбияланып жатат. Имаратка кирээр менен сөөгө жеткен нымдуулук байкалып турат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул эки мектептин авариялык абалда билим берүүгө мүмкүн эмес деген корутундуну мындан 6 жыл мурда эле чыгарып беришкен. Ага карабай мектептер өз ишин айласыз улантууда. Эми бул корутундуу боюнча ошол негизинен мектеп болгондуктан министрлик, билим берүү министрлиги көзөмөлгө алып, ошону аткарышын жоопкерчилигин ошо өздөрү алышат. Ноокат районунда кайра курууга муктаж болгон 11 мектеп иш алып барып жатат. Жогорку кеңештин депутаттары мындай абал өлкөнүн бардык аймагында кездешерин айтышат. Бирок 2019-жылы булардын бири да оңдолбойт. Курулушу 70% бүткөн мектептерди толук бүтүрүү үчүн гана бюджеттен акча бөлүнгөн. Көп мектептердин мындай кейиштүү абалда турушуна депутаттар өкмөттү күнөөлөшөт. Алардын айтымында ремонтко делинген каражат максатсыз жумшалып жатат. Билим берүү министрлиги жанагы мамлекеттик курулуш агенттиги менен жакшы анализдеп жатышат. Мисалы үчүн, эмне себептен кайсы мектеп 2019-га планга кирип атат? Биз аны так билбейбиз да, ушуга чейинчи эмне кайсы параметрлер менен. Мындай отуруп туруп эле бир айдын ичинде сүйлөшсө болот да, анализдепчи, ушул мектепти курабыз, бул мектепти келирки жылы курабыз депчи. Биз мына депутаттар чыгып кел деп, министрди кел десек, бүгүн да мына келген жок да. Өзүнүн жумушу ал. Карап, көрүп, мына өткөрүш керек. Мына кайсы мектепке кандай жардам керек деп анализди жасаш керек. Ноокатта мектеп эле эмес, борбордук маданият үйүнүн да абалы мышы кыйлаарлык. 1990-жылы тургузулган имараттын дуалдарынан жарака кетип, тамбашындагы 25 гилдик гипстер урап түшүүдө. Эл олтурган жайдан да, сахнадан да суу тамчылай берип, полу чирий баштаган. Жылытуу системасы иштен чыккандыктан 400 орунду маданият үйүнө концерт койгондор да келбей жатыптыр. Өткөн жылдан бери кайрылып, жогорку кеңешке да кайрылганбыз. Андан кийин азыр капиталдык курулушка быйыл тапшырылды. Кол коюп кабыл алдык деген кагазды алдык. Эми үмүтүбүз чоң. Депутаттар азыр аябай оор акыбалда экен. Быйылкы жылы акча бөлүнгөн жок дегендей болуп атат. Эми кандай болот билбейбиз. Эл өкүлдөрү райондун борборунда жайгашкан Улуу Тоо кинотеатрынан да кабар алышты. Буга чейин аталган мекемеге көп наразычылык болгон. Маселен, көп жылдар бою ишкананын балансында 35 сотых жер болсо, 2010-жылдан кийин белгисиз себептерден ал 11 сотухка кыскарган. Кинотеатрдын киреше чыгашасында да көп маселе бар экенин айткан депутаттар жетекчиликке бир топ суроо берген менен жарытарлык жооп ала алышкан жок. Эми аудит жүргүзүү аркылуу гана маселеге чекит коюлары белгиленди. Кеңештин депутаттары эртең да облустун башка райондорун кыдырышат. Анда айтылган көйгөйлөр парламенттин жалпы жыйынында көтөрүлөрү пландалууда. Кенжебек Маматсадыкова, Улукбек Нарматов, Ош Пирим жаңылыктары.